Менин жазым. Чыгарманы жазган Баратбай Аракеев, окуган Айбек Бийбосунов. Өзүң билсең, мен сени менен маңдай тескей отурганда оюмду кураштырып айтып бере албай көп бушайман болом. Анын айынан сага бапестеп айтар сөзүмдү кагазга түшүрүп берчү эмес белем, кат түрүндө. Бул катта ошолордун бири, бирок бул акыркысы. Сага болгон сезимимди толук айтып берүүгө дагы бир жолу кылган аракетим. Менин өмүрүмдүн таптакыр эстен кеткис учуру сага байланыштуу, сага гана. Экөөбүздө чогуу жашоого жол жок, маңдайга жазылбаптыр, кантер элек. Эмесе менин кереметим, келчи. Аз убакыт созулган бакытым жөнүндө сага дагы бир акыркы жолу айтып алайын. Түшүнүп ук, шашып кетпей талдап ук. Акыркы өтүнүчүм да ушул. Ошол сага кезиккен жасты эс тарткандан күтсөм керек. Жигит боло баштагандан күтсөм керек ошол жазды. Сага кезиккенче канча жаз өттү. Алар бири-бирине коёндой окшош эле. Кар эрип, көк чыкканын көрчүмүн. Күн жылымык тартып, сөөк жылытканын сезчүмүн. Чаба элекей келгенине кубанып калчумун. Кутман талаада тер төгө эмгегин баштаган баба дыйкандарга ыраазы болчумун. Бака шака тирдик көрүнчү көзүмө. Бирок эсте калаарлык, көкүрөккө жугаарлык эч нерсеси жок эле, сен жок элең. Анан жаз башталаарда аялдар майрамы келип, көчөдөн гүл кармап наркы терки өткөн жигиттерге суктанчымын. Ошолор мага аябагандай бактылуу сезилчү. Бир эсе ичим күйсө, бир эсе жазда менде ошолордой гүл көтөрүп сага берүүнү эңсечүмүн. Аны ойлоп кубанып калчумун. Сага дегеним сени а кезде билбесем да издеп, бу жазда болбосо келерки жазда сөзсүз табарыма ишенчимин да. Бирок сен көпкө күттүрдүң, ок эле көп күттүрүп койбодуңбу? Сени тапкыча өз өмүрүмдүн бетинде кара тактар калбадыбы? Алардын сырын билесиң сен. Аны турмуш кылды деп ага түртө салбайм. Өз колум менен жасаган ишти турмушка түртө салуу жакшы болбойт. Турмушту өзүбүз түзөт экенбиз. Турмуш бизди түзүп жатып эмне? Атам бир жолу мага акылын айтып ушинтип жатпайбы? Ырас эле дедим ошондо. Адам өмүрү баскан жолу өз колунда тура. Өмүрү өксүүр жерге жакындаганда артына кылчая карап, миң буручтуу жүзүңдү сылай, өкүнчү нерсем жок экен колдон келишинче, дареметтин жетишинче эмгектениптирмин, бирөөнө каскак болуп, жаман айтып көңүлүн оорутпапмын, сүйгөн жарым менен өмүр өткөрдүм, деги ак өмүр сүрүпмүн десең бактылуу экенсиң. Сүрөр өмүрдү сүрдүм, болгонунча болуптур, жаман жакшысын ылгап эмне кылам, деп жатып алса деле болот дечи. Өткөндү эскерип, эзилип эмне кылат? Жок, адам баласы андай жаралбаптыр. Андайлар чыкса чыгар миңдин биринен. Баскан жолун кылчая карап жүрүү адам баласына парз экен. Ошондуктан адам экен да. Көңүлү толо ыраазы болушта, көкүрөк силдей аттиң десең да өз колуңда тура. Мен да ойлоноормун өмүр кечинде. Ошондо көкүрөк кере дем алып, өткөн өмүргө ыраазы болуш кайда? Мындан аркысын ким билди? Буга чейин көп жаңылып койдум. Өмүрүмдүн даңгыр жолу аз болду. Бирок бир учур сени таап, сенин демиң менен жашап калган учур бактылуу өмүр сүрүпмүн деген сөздү айттырат эмеспи? Карасаң, мен өмүрүм түгөнөрдөгү сөзүмдү ушинтип эле белгилеп койдум. Жок, ал белгиленгендик эмес. Сенин демиң, сенин күчүң, сенин ажарың айттырып жатат ал сөздү. Жүрөгүмдүн эч качан кеткис да, кайткыс да ээсисиң сен. Жаман жакшыга урунуп жүрүп таап алгам сени. Тагдыр мага да боор имерип, аз болсо да бирөөгө берилүү, рахаты кандай болорун татып калсынчы дегендир. Ошого шүгүрчүлүк. Кайбирде аттиң деп айтсам, сени кечирээк тапканыма, күлдө жайнап көргөндүн көз жоосун алып жүргөнүңдө неге кезикпедиң? Жаштыгың денеңе сыйбай энтиге дем алчу кезиңде неге кезикпедиң?
Адамдык сапатыма эч качан кеткис так түшө элек акактай таза кезимде неге кезикпедиң? Ушинти улана берет жүрөктү куушурган аттиң сөздөр. Бир нерсе эске келгенче уланат. Сени тапканымды, эми сен меники экениңди эстээр менен жанагы жүрөк эзген арман суроолор изи жок чогулот. Ошондо бактымды өлчөп көр. Ченемсиз менин бактым. Кээде өзүм баа берип коем. Сага баары бир кезигем, баары бир таап алам деп ишенип жүргөнүмө баа берем. Сен издеген жолумдан бир тайып койбоптурмун да. Анткен менен деле кыйын экенсиң, өжөр экенсиң дейм өзүмө. Атам аял деп билген кыздарын санаганда да ишенгем сени табаарыма. Ата-энем таап берген бейтааныш кызды алып келатканда да ишенгем сени табаарымды. Эс кичесинен нике кыйып жаратканга жалынып, жарым чыны сууну келинчегим менен бөлүшө ичкенде да ишенгем сени табаарымды. Кыздуу болуп жүрөк жарыла кубанганда да ишенгем сени табаарымды. Жазган эмесмин сени табам деген оюмдан, сени издеген жолумдан. Эки өмүр сүрүп келгем ошончо жыл, бири келинчегим, балдарым менен, бири сени менен. Көрдүңбү? Сыңар өмүрдү экиге бөлүп жүрчү экенмин. Менин гана сүйбөгөнүм болбосо, адамгерчилиги менден алда канча жогоруда, тазада колуктумдун алдында, өлтүрөгөн наристелеримдин алдында күнөөм өлчөөсүз экен. Ал күнөө өмүр менен кошо кетчү күнөө. Жоготсо жоголбос, жойсо жоюлбас, актаса акталбас чоң күнөө. Тумчуктуруп өтөт эмеспи ал кылыгым? Өз башың менен кылдыңбы? Тарт азабын, дейм өзүмө. Тартам, дейм жооп берип, айлам канча. Ушул сөздү сага айтпасам болот эле. Жашырганга кубат жетсе жөн койбоймбу? Ошо кубат жетпегенден сага айтып жатам. Баса, экөөбүз таанышкан соң өмүрдөн эмне өтсө, көөдөндө эмне болсо төгүп койбодум беле. Ак карага ылгабай да, жымсалдап жашырбай да айткам. Ошондо сен бир кебелеп койбой кунт кое уккансың. Жаман жакшы көрүп жатканыңды сездирген эмессиң. Эмнеге айттым экен деп канча күн түйшөлдүм. Кийин ойлосом айтканым туура болуптур. Ошондо эле сен мага тирек болууну көздөп койгон билемсиң. Ушуга бир тирек болуп, жок дегенде жаштыгы өткөн мезгилин жүрөгү арзыткан адам менен өткөрсүнчү дедиңби, тагдыр болуп келдиңби мага боор тарткан. Ошол күнү көнүмүш маалда жумушка жөнөдүм. Автобуска түштүм. Эртең менен автобустун ичи жык-жыйма болот эмеспи? Ошончо адамдын ар башка иши бар, ар башка тилеги бар. Бири көңүлдүү, бири көңүлсүз, мен окшоп түбөлүк адамын издеп жүргөнү да бардыр. Автобус кезектеги аялдамадан токтогондо эмкисинен түшөм деп алдыңкы эшикти көздөй жылдым. Эшик ачылганда силер кирдиңер. Сен эң артында элең. Эшик жабылаарда жерде жаткан кызыл зонтикти көрүп калдым. Сен нары карап тургансың. Сиз зонтигиңизди түшүргөн жоксузбу? Дегенимде бир карай берип, колтуңуңдагы сумкаңды кармалай, жок издеп калбадыңбы? Зонтик сеники тура. Сана аркабаңыз, азыр кайра барып алып келип берем. Ким алмак эле? Дедим. Бирөө алып кетти го? Дедиң мени карап. Көздөрүбүз чагылыша түштү. Сүрдүгө түштүм жүзүңдөн, жалтанып кеттим. Кайра кароого кудуретим жетпей калган ошондо. Сулуу жүзүңдөн жалтанган турбайымбы? Ырасында эле сен аябагандай сулуу экенсиң. Аны айтсам таарына түшөсүң. Антпечи. Сулууну сулуу дебегенде анан кандай атайм? Көздөрүң карагаттай жайнап, тик кароого батын албай турсам, сен сулуу эмей, ким сулуу? Мөлтүр эриндериңчи. Сенин эриндериң өбүшүүгө жаралыптыр, деп бирөө уялбай эле айткан турбайбы? Одонорок болсо да чын айткан экен. Таарына баштадыңбы? Болуптур, жүзүңдү сүрөттөйм деп, сени дагы капа кылбайын. Анын үстүнө сенин сулуулугуңду сүрөттөөгө менде кубат кайда? Ырасында кеп өңдөп экен. Бу сенин сөзүң. Кезектеги аялдамадан түшүп, дароо артка чуркадым. Келсем зонтикти алып кетиптир. Күнөөлүдөй шылкыя баскам артка. Сен келатыпсың. Зонтикти мен жоготконсуп ыңгайсыз болуп кеттим. Бет маңдай келгенде алып кетиптир, дедим акырын. Мейли, дебедиңби сен? Экөөбүз катарлаша бастык. Небак эле жүрөгүм кабынан чыкчудай согуп, демигип жаткам.
Бирөөнө айтсам ушунума ишенер бекен. Ишенсе койсо эсеби канча. Негизи чын сөзүмдү айттым. Батын албай жатып атыңды сурадым. Жийде жыты деген сөздү баса ырда бар эмеспи? Ошондой көп укчу элем. Ошол уккан сайын эмнегедир ал сөз мага сүйүктүдөй сезилчү, сүйүү алып келчүдөй туюлчу. Жакшылыкка жооруп койдум атыңды угуп. Жийде дедим кайталап. Жийдебай деп эркелетип да жибердим окшойт. Сен аны кайдан укмаксың? Мен уялып турдум. Бир көргөндө эле алеп-жалеп болуп, баскан кадамым өзүмө сезилбей бараткан мага караганда өтө токтоо элең. Аныңа баа берип койгом ошондо. Чынында да токтоо экенсиң. Азыр мени жакшы көрүп турсаң да мага окшош аны айтып алууга шашылбайсың. Балким сенин ошол мүнөзүң үчүн сүйгөндүрмүн. Адам турмушунда нелер болбойт? Жаманы болот, жүрөк куушурган. Кубанычы болот, деле жүрөккө тынчтык бербеген. Сен ошол эки маанайды, ошол ар адамдын өзөгүндө эгиз жашаган эки маанайды бирөтөлө ээлеп алгандайсың. Кааласаң күчөтүп, кааласаң басаңдатып, сенин жаныңда жүрсөм дүйнөм жалаң майрамга айланып, көңүл өйгөн эч нерсе жок. Бейиштин нак төрүнө өткөндөй болом. Сен гана жыргалдын өзү болуп көрүнөсүң, сезилесиң. Баса, жыргал деген сөздүн маанисин да сага кезиккенден кийин билдим сымал. Жыргал дегениң сен экенсиң, деп койдум. Бир байка айтат: кечээ жакында бир тойго барып, аксакал карыялар менен табакташ болуп калдым, дейт. Сөздөн сөз чыгып бир карыя: бу жарыкчылыкта баарынан эмне жыргал? деп суроо салып калды, дейт. Отургандар ар кайсынын башын айтып отурду эле, ошондо жанагы суроо салган карыя оор үшкүрүнө калып: махабаттан өткөн жыргал болбос, дептир. Беркилер лам дебей моюн сунуп коюшту, дейт. Көптү көрүп, жүзүн миң бырыш баскан карыялардын айтканын карачы. Катар келатабыз, жаан дале себелеп жатат. Азыр жолубуз айрылышчу жерге келебиз. Сен канттиң, дейм өзүмө. Ушул бойдон жок издеп калбагай элем деген коркунуч денемди түркүрөтүп жиберди. Айрылып калуу коркунучу телефонду суратпадыбы? Сен жөн гана айттың телефон номериңди. Кой, эмне кыласың дебей, кереги канча дебей, болбосо кара күчкө маал катпай, карапайым эле айттың. Ошондо эле билгем сенин турпатың сыртыңда экенин. Жасалма жоруктан да, анкор экиленүүдөн да куру турбайсыңбы? Кээде телефон чалып турсам болобу? Деген сөздү айттырды сенин демиң. Мейлиңиз, дедиң. Ушуну укканда денем нымшып тердеп кеттим. Бар жыргал жалгыз менин башыма келгенсип, дайнымды таппай турдум. Сен кеттиң, айрылыш жолго келгенде калыбыңдан жазбай. А мен оюмда сени коштой ишке келдим. Келгеним менен иштей алган жокмун. Өзүмдү өзүм канча мажбурлабайын, иштөөгө кудурет табылбай турду. Столдо турган кызыл телефондон көзүм өтүп, айтаарың менен жаттап алган телефон номериңди кайра кайталап олтура бердим. Телефон чалайын деген ой миң сан рет келсе да, антүүгө батын албай койдум а күнү. Эртеси жумушка күндөгүдөй эрте келдим. Баса, майрамда кийейин деген кийимди кийип келгем. Күзгүнү маңдайында да бир топко турбадымбы? Чачты өйдө төмөн сылап. Ошону ойлогондо күлүп алам өзүмчө. Эмне кылаардын айласын таппай калганымдан го. Болбосо күзгүнү маңдайында кыздардан көбүрөөк туруп, көрүнө эле бет май сүйгөп жүргөн эркектерди жек көрөрүмдү билесиң да. Ошентип жасанып келдим. Сенин ишиң башталар маалдын келмеги кыйын болду. Ал убак жакындаган сайын тенемди майда калтырак басат. Кайра туруп өтпөсө экен дейм убакытты. Эмне деп сүйлөшөрүмдү ичимен сан кайталасам да орунду чыкпай жатат. Кайсыны айтсам да орунсуздай көрүнөт, жасалмадай сезилет. Жан аракетке түшүп жатып сенин номериңди бурадым. Калтырап бурадым. Бураарым бурап алып, жок болуп калса экен дейм. Сен трубканы дароо албадыңбы? Угуп жатам, дедиң. Көз ирмем селее түштүм. Сиз жийдесизби? Деген каргылданган сөз оозуман араң чыкпадыбы? Ооба, дедиң. Тааный албай күтүп калдың. Саламатсызбы? Сиздин тынчыңызды алып жаткан мен, кечээки зонтик. Сөзүм уйкашпай турду, уланбай турду. Сен дароо билей койдуң. Сиз белеңиз, саламатсызбы? Дедиң. Сиздин абалыңызды билип коеюн деп эле. Рахмат,
Dedиң sen. Үнүңөн эч кандай калтыроо, толкундоону сезилген жок. Карапайым эле сүйлөдүң. Мени ошонун колдоп кетти көрүнөт. Бир аз демимди токтоттум. Сизге рахмат, кечээки жардамыңызга. Dedиң sen кезектеги сөзүмдү айткыча. Зонтик табылбаса элеби? Dedиң. Ошол зонтиктин жоголгонуна рахмат, дедим. Жоголгонуна дейсизби? Сен күлүп койдуң акырын. Ооба, ал жоголбосо мен сени кайдан табат элем? Ушул сөздөр камсыз чыкты, байкоостон чыкты. Чочуп кеттим. Дароо эле сенге өткөнүмө да, сени таап алдым дегениме да сен унчукпай турдуң. Болору болду дедим. Ооздон чыкканча сөз сенин кулуң, ооздон чыккан соң сен сөздүн кулусуң. Жийде, сени качан көрсөм болот? Эртең түшкө маалында мен иштеген жерге келсеңиз көрөсүз. Ушуну укканда жаш баладай кудуңдап сүйүнүп кеттим. Жакшы сөздөн тандап арнасам болмок. Ага да чебер болушум керек. Сөз таба албай турдум. Өзүмдүн бар жогумду биле албай турганда сен куткарып кетпедиңби? Көрүшкөнчө, саламатта туруңуз. Сиз дагы жакшы туруңуз, дедим да трубканы койдум. Далайга чейин эске келе албай олтура бердим кыймылсыз. Алгачкы жолу аппак сүйүүнүн жан чыдагыс кудурети дайнымды таптырбай, сындан өткөрүп каалагандай кыйнап турган ошондо. Эртеси сенин ишиңдин жанында алдаганча эрте бардым. Ишемби күн болгондуктан бош элем да. Силер кай бирде ишемби күнү түшкө чейин иштей турган адатыңар бар тура. Бак арасындагы орундукта олтурам. Наркы теркип өткөндөрдөн уялам. Алар менен бул жерде эмне кылып олтурганымды билип тургандай сезилет. Ким менен кимдин иши бар демиш болом. Анан өзүңдү алаксытканың менен болбойт экен, уялып турдум. Чачы башым үйдөн чыккандан кийин эмне болуп калды экен дейм. Күзгүн болсо өткөн кеткенге байкатпай бир каранып алмакмын. Оюма жыбырап ар нерсе келе берди. Өмүрүмдүн ачуу да, таттуу да учурлары эске келсе, сен коштоп жүрөсүң аларды. Кадимкидей аралашып жүрөсүң. Ошондон соң ар ишимди, ар оюмду коштоп келатпайсыңбы? Өмүр түгөнгөнчө ошол калыбыңдан жазба, менин кереметим. Бир убакта сен чыкпадыңбы иштеген жериңден? Алгач кезиккенде жаан жаап, сен плашчан болчусуң. Азыр костюмчан экенсиң. Келатасың жадырап. Ошол күнү күн чайыттай тийип турбады беле? Ошого жарашып көздү уялтып маралдай кериле басып келатасың. Жайнап келатасың. Ордуман туруп алдыңан утурлаганча күчүм жетпейт. Олтура бердим. Туруп утурлай басайын деген оюма денем көнбөй койду. Башкаруусуз калгандай. Сен бат эле жаныма келдиң. Жигиттик парс менен ордуман сылык туруп катарыман орун көрсөтүүгө жарабай койбодумбу? Каймаса эле жолдошторум өткөрсүң деп калчу эле. Ошол алгачкы жолу сенин жаныңда айры куйруктан жанталаша качып, кирерге коңул таппай, эси ой түшкөн балапан кейпин кийип калганыма ушул күнгө чейин кысынам. Эмне деп ойлодуң экен ошондо? Байкуш, жигиттигиң кайсы? Дедиң го. Ошол күнгө чейин ошондо эмне ойлогонуңду айтпадың. Ошондо туруп эмне кол берген жоксуң деп гана бир айтканың эсимде. Экөөбүз көпкө отурбадыкпы? Сен ачык экенсиң. Бүлөсө эч нерсеге өтпөчүдөй курчук айтып олтурган мага дем берип турдуң. Аркы беркиден ыгы менен сүйлөп, мени сөзгө тарттың. Ар бир сөзүң орундуу чыгып, мени бир топко апкаарытты. Ойлогон сөзүм көмөкөйдөн бери чыга албай убара. Ар бир кыймылымды ыктуу жасоого аракеттенген болом. Сенин сөзүңдү угуп жатып, кай жерден кошулаарды, кай жерден коштоп сөз айтаарды тактап жатам. Анткениң менен деле болбойт экен. Жасалма ишиң ор коюп көрүнүп калат тура. Бетим кызарып ысып турганын сезип турам. Сарсанаа болом. Өзүм бөлөк, денем бөлөк. Сен калыбыңдан бир жасып койсоң эмне? Жаралган турпатың менен сүйлөп жатасың. Ошондо сага суктанып олтурдум. Дагы эле болсо жасалмасыздыгыңа, табият берген турпатыңан жазбаганыңа. Чынында эле кыйын экенсиң сен. Минтип айтсам туура болор бекен? Кыйын эмессиң, жөн гана адам экенсиң. Эл айтат го, адам болуп туулгандын баардыгы эле адам боло албайт. Алардан кишилер да чыгат деп. Киши дегениң туулуп жашай берсе киши экен. Адам дегениң башка дейт. Ак тил дейт. Бирөөнүн капасын дароо өз боюна сиңирген боорукер дейт. Жалган сүйлөө, жасалма жүрүү аларга жат дейт.
Дагы татына көп сөз багышталган адамга ошол оюма түштү. Өзүм киши болуп сени адам экен деп койдум. Ал оюман кайта элекмин ушул күнгө. Экөөбүз дагы эле олтурабыз. Эми мен да сени коштой сүйлөп, бир аз эркин сезгенсип калдым. Пендечилик да. Жүзүңө тике кароого батын албай жатып, самайыңа сылай эркелетким бар. Кучактап чекеңден сүйгүм бар. Кумар кандыргым бар жытыңа. Аны ойлоп сени билип калган жокпу деп бир аз кызарбадымбы? Ошол күнү чексиз бакыт пайда болгон менде. Бирөөнү сүйүп калууну алгачкы эч бир күнгө тең эмес ыйык күнүм болчу. Бирөөнү сүйүп калуунун алгачкы эч бир күнгө тең эмес ыйык күнүм болчу. Кан чөмүр сүрбөйүн ошол күн сынынан бир жазып койбой жүрөктө жүрө берет эмеспи? Үйгө келип дароо диванга жаттым. Сен оюмдасың, сен жанымдасың. Сенин мен алгачкы жолу эле кезигешели деген сөзүмө көнүп кезигишүүгө келгениңе бир эсе таң калдым. Мен го эркек экем. Эркек дегениң аял затка караганда шок болот дейт. Жеңил ойлоосу да эркектен көп чыгат дейт. Жийдечи дейм. Жийде жеңил ойлуу болуп жүрбөсүн деген ойда келди. Бирок ошол ой пайда болоору менен изи жок жоголбодубу? Көз ирмем жашап, экинчи кайрылгыс болуп кетти. Балким күйөөсү ачуу сөздөн башка таза аба жуткузбаган көржеме адамдыр дедим. Жок бекен андайлар. Кайгылыктар менен өмүрүнүн бир көз ирмеминде көңүлүн түбөлүк жылыгыс кылып суутуп койгондур, тоңдуруп койгондур сезимин. Ошондон соң жылуу сөзгө кумарланып, аны издеп жүргөндүр. Аял заты деген ыйык болот, назик болот. Бир көңүлү калса, аны ортуна келтирүү аябагандай оор иш. Ушулар келди оюма. Ошол күнү сагарнап ыр жазгым келбедиби? Эжели 2 сап курап көрбөгөн жаным бул 2 сапты чыгарып алдым. Жүрө берем сен эстеп, жүрөгүмдө бап эстеп. Ушул саптар байкоостон келди. Кубанганымды айтпа, ыр деген 4 саптан болот деп дагы издедим 2 сапты. Аныман эч нерсе чыккан жок. Далай убарадан кийин жайына койдум. Ушул 2 сабыр мага кээде эрмек болууга, кусалыгымды аз да болсо таратууга жарап берет. Өзүмчө турганда жакшыбоңго салып кайталап алсам жеңилдей түшкөндөй болом. Диванда жатам да эле. Тамак иштеп 2-3 курдай чакырган келинчегимдин сөзү да, эч нерседен капары жок ызы-чуу түшүп ойноп жаткан балдарымдын үнү да сени оюмдан жок кыла албайт. 2 рет көргөн адамга эле ушинтип багынып беремби дейм. Кайра издегенем бу болбой жөн эле ээлигип жатпайын дейм. Бу жүрөктүн күнөөсү болуп жүрбөсүн, жөн эле ээлигип жатпасын. Жүрөк кимдики? Ээсине баш бербей каалаган жагына басып кеткидей жүрөктүн өз жашоосу бар бекен. Жанагы кинодон сан рет көргөн, китептерден андан көп окуган жүрөктүн өз жашоосу бар. Анын адамга баш бербейт деген кеп болбогон кеп дейм. Кино демекчи, ошол сага алгач кезиккенден бир аз мурда кайсы бир көргөн кинодо бир жигит минтип жатпайбы? Биз жигиттер бирөөгө үйлөнүп башканы сүйөбүз деп. Ошондо анын сөзүнө жиним келген. Тепкедей болгон жалгыз жүрөгүңдү канча аял кезиксе, ошончо жол көтөрүп ура бергенсиң да, деп койгом ошондо. Эми өзүмө кандай баа берип, эмне менен актанарыма акылым жетпейт. Ошол сага кезиккен алгачкы мезгилдин сезими эле. Ошондо дагы мындай ойлор келген. Жүрөгүң бирөөнү арзытып калса, уялган уялбаганың кеп эмес экен. Жоругуңдун жаман жакшысына деле элес бертирбейт тура сүйүү дегениң. Булар ойго келгенде сен келесиң жардамга. Жодураган жүзүң бет маңдайыма келери менен баардыгы унутулат. Жаманы эмне, жакшысы эмне, туурасы эмне, каталыгы эмне дегендер эске келмек кайда. Эмне сезим болсо да баардыгы жуурулушуп келип эле сага болгон кумарга айланып кетет. Сени саматып жиберет. Бирок сага болгон махабатым сени эңсөө менен эле бүтүп калса гана, анын артында жүрөк куушурган санаркоо, эч нерсеге көңүл чаппай бук болуу, күнүң да түнүң да ажырымсыз өтүп, жан чыдагыс кыйналуу бар. Ошон үчүн махабат белем. Те атам замандан адам турмушунун өзөгүн ээлеп, бирин бактылуу кылса, экинчисин мөгдүрөтүп келген эмеспи? Махабатты илгеркилер ашыктык деп койчу экен. Ашыктык жөнүндө элде эмне сөздөр айтылат, билесиңби? Ченемсиз экен ашыктык жөнүндөгү айтылгандар.
Kudurеттүү, күчтүү, таасири арткан сөздөр экен аларың. Кай бирин угуп да жүрөм, окуганым да бар. Ашыктык канат, ар кимди мезгилинде асманга көкөлөтүп учурган. Ашыктык кубат, ар кимди өз убагында электирип жетелеген. Ашыктык бир бороон, бирде чапкын өз маалында өртүйлөгөн. Ашыктыкка баткан киши баарынан кечип кетейин, бир башыңа тең болсом дер. Көрдүңбү? Мындай сөздөр эл оозунда эң эле көп. Булар бекер жерден чыккан бекен? Булар бекер чыккан бекен? Жок, махабаттын улуулугунан, адам өмүрүнүн өзөгүн түзүп келгендиктен чыгып отурат. Күрөө тамыры менен бир жашап келгендиктен чыгып отурат. Жүрөктүн толтосунда махабатка түбөлүк орун бардыгынан чыгып отурат. Илгери жигиттер кыздарды сүйүп калса, сен үчүн бардыгын жасайм. Айды алып берем, күндү алып берем, керек болсо өлүп берем дечү экен. Аларды күн өлүп болобу? Махабаттын алоо илебине чыдабай жатса кантмек? Кээде сени эркелетип жатып, ошол сөздөрдү айткым келип да кетет. Бирок алар эшке ашпачу сөздөр да. А мен сен үчүн бардыгын жасарымды сезип койдум. Сени бөпөлөп эркелетип турсам, сыйлап жүрсөм, ар дайым көңүлүңдү табууга аракет кылсам, таба да билсем, күнү да түнү да элесиң көз алдыман кетпесе, жанымда турсаң да кусаланып сагынып турсам, сенин барыңа ар дайым тоо кылып, меники экениңе ишенип, ар күнүм майрамдай уланса, иштеген ишим жакшы болуп, эл оозунда жакшы сөзгө арзысам, бардыгын жасаган ошол эмей эмне? Ушундай менин ыйык адамым. Ыйык дегеним дагы жакпайт сага билем. Бул сөз мурда мага деле жакчу эмес. Ал сөздү сен алып келгенсиң. Бул сөз сыңар келген жок. Кереметим деген сөздү ала келген. Сен менин ыйык адамым да, кереметим дагысың. Сенин тазалыгыңды тилеп турсам, ар бир кыймылың, ар бир сөзүң башка бир эч жерде, эч бир аялда жок сымал улуу көрүнсө, көз карашыңдын таасиринен өзүмдү жоготуп койсом, ыйыктыгың ошол да. Сенден башка көзүмө эч нерсе көрүнбөсө, жүзүңдүн ар бир тамыры, ар бир сызыгы суктандырып турса, саамайыңды жөн гана сылап коюуга күчүм жетпесе, бар жыргал, бар жашоо сага байланып турса, кереметтигиң ошол эмей эмне? Ыйыгым, кереметим десем, дал ошондой болгонуң үчүн айттым. Жөндөн жөн эч качан сөз айтылбайт. Махабатта, чыныгы махабатта. Ошондой менин түбөлүк жазым. Бар бол. Турмуш жолубуз бир болбосо да, ар бири ак болсун. Чыгарманын аягы.